Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 37. hadiste An İbn Abbas radıyallahu anhuma an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bima yervi an Rabbihi tebaraka ve teala. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم يبين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. İbn Abbas radıyallahu anhudan xabar berip xabarlaydı. Allah'ın elçisi Allah Taalamдын айтқан сөздерін мындай деп хабарлайды. Мындай айтқанда бұл хадис кудси. Хадис кудсин білесіздер. Маниси сөз Аллах Тааламдан. Аны пайғамбар алейхиссалату вассалам бізге хабарлатады. Шындығында Аллах бардық жақсылық, жамандық іштердің барын жазып, тағдыр қылып. Анан мұны мындайша баяндаған. Кім бір жақсы іш іштейін деп, жақсы іште амал қылайын деп, бирок аны атқара албай қалса, Аллах мұны өзіне бір толық сауап қатары жазып қояды. Кім бір жақсы ішті жасайын деп ниет қылып, аны атқарса, Аллах аны өзінде 10-дан 700-ке чейин, же болбосо андан ашкараак кылып, Аллах өзү каалагандай жазып коет. Ким бир жаман иш жасайын деп ниет кылып, бирок аны жасабаса, Аллах аны өзүндө бир толук сооп катар жазып коет. Ким бир жаман иш жасайын деп ниет кылып, аны аткарса, мындай жасаса, Аллах муну бир күнөө катар жазып коет. Айтканда бул күнөө ишти жасайын деп ниет кылып, аны аткарса, ага бир эле эмне күнөө жазат экен. Бул Бухариде, Муслимде келген хадис. Муну менен биз Алла Тааламдын соопту мусулман адамга жазуудагы кандай берешен экендиги, Алла Таалам ушундай кулуна эч кандай соопту аябайт экендигинен кабар берет. Керек болсо ошол соопту жасаганга бел байлап, жасалбай калса да, аткара албай калса дагы соопту жазды деп жазат экен Алла Таалам. Керек болсо бир күнөөнү адам кылам деп, ошол күнөөнө кайра кайтып кете турган болсо, Аллах Тааламдан коркуп эсине келип, ошол күнөөнү кылбай койгонго дагы Аллах Таалам сооп жазат экен. Эгерде адам бир сооп иштиге камданып, ниетин түздөп, жакшылыкка умтулуп кыла турган болсо, Аллах Таалам ошол соопко бир сооп эмес, 10 сооп эмес, 700 эсе эмес, бирден 10го чейин кейбирлер, кейбирлерге 100ге чейин, кейбирлерге 700ге чейин, кейбирлерге 1000 деп Алла Таалам анын өзүндө маалым экен. Андай сооптордун бирден көпкө чейин жазылышы, адамдар бир эле амалды кылат, ар бирин ар башка сооп амалды кылып аткан адам эмнени көздөдү, жүрөгү кандай абалда болду, бардыгы ошого карап сооп жазылат. Ниетине жараша, чынчылдыгына жараша, ихласына жараша, ошол амалды кандай деңгээлде татыктуу аткаргандыгына жараша. Кээ бир учурда сооптордун көбөйүшү учурга, заманга, убакытка, бир жерлерге байланган. Белгилүү орозо айындагы сооптор, жанандай мекенге байланган, бир жерге байланганы, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын мечитинде болгону, окулган намаздар, Меккедеги окулган намаздар менен жөнөкөй бир мечитте окулган намаздын сол бирдей эмес да. Мындай күндө туткан орозо менен ороз айындагы туткан орозо бирдей эмес да. Мына ошентип адамдын үйдө окулган намаз менен мечитте окулган намаз бирдей эмес да. Мына ошол соопту аткарганда адамдын жүрөгү кандай абалда, ою талаада эмеспи, жүрөгү менен, дити менен оюн жыйнап, Аллах Таала менен кылып аткан ибадатында кылып аткан кезде кандай абалда калды, ошого жараша соопту ала берет. Жалпысынан мусулман адам бул хадистин сооп күнөө жаатындагы адамдар категорияга бөлүнөт экен. Кээ бир учурда адам бир күнөөнүгө умтулуп, ал күнөөнүгө кылбай калса деле күнөө жазыла берет экен. Кээ бир учурда адам бир күнөөгө умтулуп, кылбай калса сооп жазылат экен. Сооп жазылган учуру Аллах Тааламдан коркуп эсине келип токтотуп койгондугу. Ал эми күнөө кылам деп кылбай калса дагы жазылган учуру ага бир Аллах Тааламдан корккондугу себеп эмес. Ага жөн эле бир жолтоо болуп калды. Өзү кыла албай калды. Мисалы кадипче бирөө күнө барып урдайм деп камерасын көрүп кайра кайтып кеткени. Же барып шады менен чыгам деп чыга албай калды. Же бараты ооруп калды. Ошондой болбосо анын жүрөгүндө эмне эле ошондой бузуку күнөө ишти кылмак. Ага тоскоол болуп кыла албай калгандыгына ыйманы тоскоол болгон жок. Аллахтан болгон корккондугу, таквалыгы себеп болгон жок, балким башка тоскоолдуктар болду. Эгер ошол тоскоолдук болбогондо ал жанагы бузук ишти жасамак. Бул учурда адам эмне кылат? Күнөө табат, Алла сактасын. Бул хадис кудси Алла Тааламдан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндап кабарлатат. Чындыгында Алла Таалам соопторду дагы, күнөөлөрдү дагы жазып койгон. Мындай айтканда тагдыр кылып, лаух махбудда жазылган. Адам бул дүйнөгө келилекте эле канча сооп табат, канча күнөө табат, ал бактылуубу, бактысызбы, баары жазылган. Бул белгилүү. Эненин курсагында болгондо да жазылат. Мына ушул нерсени бүт баяндалып жазылган. Бул биринчиден тагдыр экенин билдик. Экинчиден берде сооптор жана күнөөлөр деп айтылып атканда, амал кылсаң
сооп болот, амалдар. Анан амалдар дегенде амалдар экиге бөлүнөт. Жүрөк амалдары бар, анан адамдын диний амалдары бар. Жүрөк амалдарында бул адамдын ниеттеринде, ошо амалды кылууда кандай ниетте кылып атат жана максаттар ошолар кирет. Ал эми денин амалдары белгилүү амалдар, сырткы амалдар. Намаз, дене менен аткарган амалдар. Мына ушул сооп жазуучу амалдар эки тараптан жазат. Же жүрөк амалдарына, же болбосо дене амалдарына. Анан хадистин башында фаман хамма би хасанатин фалам я'малха, ким ниет кылып, чечип, оюнда болот адам ушуну азама, ванаба дейт ниет кылып, кылууга бел байлап алдыга умтулат. Бирок ошо кылам деп кыла албай калат. Чын эле ниети менен кылган, мисалы биринчи күнү орозо тутам деди, эртең биринчи күнү кой орозо тутайын, сүннөт деп воскресенье ниет кылып жатса, анан куптандай эле бир тууганы чалып калды. Тууган эртең бизде сизди чакырып атабыз түшкүгө, ушундай туугандар чогулат, мындай дейт. Анан сиз тууганды чакырган жерге барыш керек, важип кой деп, сиз орозоңузду тутпайсыз да. Негизи ал болбогондо тутмаксыз. Сиз эмне болот? Бул учурда сиз орозо кармады деген соопту ала аласыз. Жүрөгүңүздө, ниетиңизде сиздики так анык болгон, орозо тутушту. Болгону башка бир тоскоолдуктар болуп калды мына. Ушундай же болбосо биринчи күнү бир оорунузга байланыштуу анализге барыш керек болуп калды, же башка бир себеп болуп калды, ошо менен тутпай каласыз. Ушул учурда эмне болот дейт? Алла таалам өзүнүн алдында ошол орозону тутту, же бир жакшылыкты кылды деп, кайсы гана жакшы ниетти кылып ошого бир тоскоолдук жаралып калса, Алла таалам алдында соопту толук кылды деген. Эми бул амал кайсыл амалга кирет? Бул жүрөк амалына кирет. Себеби сиз жүрөгүңүздө ниет кылдыңыз, чечтиңиз, болгону тоскоолдук жаралып калды. Ал эми бир адам сооп бир ишти кылууга умтулуп, чечилип, кадам таштап ошону жасап аткарып бүтөт деген сөз. Мына ушул учурда анын жүрөгүнө жараша, ушул амалды кылган абалына жараша 10 сооптон баштап 700ге чейин жазыла берет. Же болбосо афан кафира деген андан да ашып 700, 1000, 10.000 адамдын ниетине, ыхласына, абалына, чынчылдыгына, ошо сооп болгон умтулган ынтызарлыгына жараша соопту Алла таалам өзүндө гана белгилүү абалда бере берет. Бул Алла тааламдын беришендиги кулуна. Кээ бир алымдар айткан, ушул жерде эки сүрөт болуп атпайбы сооп амалды аткарууда. Биринде ниет кылып туруп аткарылбай калат, ага ошол соопту гана жазат деп айтат. А эгерде аны аткара турган болсо, анда аткарган кезде жанагы 10дон 700ге чейин, 1000ге чейин деген сооптор жазыла берет. Ушундай соопторду Алла таалам Куранда бир нече жерде эскерген. Манжа абил хасанати фалаху ашру амсали. Ким бир сооп амал менен келе турган болсо, ага 10 сооп, ошондойдон 10 эсе кылып берилет деп. Оманжа абис сайати фала юза илля мисла. Ал эми ким бир күнөө иш менен келе турган болсо, так ошол күнөөнүн көлөмүндө гана күнөөнү алат. Күнөө ишти жасай турган болсо, күнөө жазылар да, так ошол күнөөнүн көлөмүндө гана бир күнөө жазылат. Бакара сүрөсү 245-аят. Манзаллази юқридуллаха қардан хасана фаюдаифаху лаху азафан касира. Ким Аллах жолунда бир акчаны сарптай турган болсо, Аллах жолуна сарптай турган болсо, Аллах таалам ага кайра көбөйтүп берет дейт. Мындайча айтканда чектеген эмес. Дагы бир аятта масаллазина юнфиқуна амвалахум фи сабилилlah камасали хаббатин амбатат саб'a санабил фи кулли сумбулатин ми'ату хабба. Аллах тааламдын жолуна акчаларын сартагандар, мал мүлкүн сартагандарды, кадимки жана бир будайды жерге эккенде бир будайдан канча шак чыгат сөңгөгүндө. Ана ар бир бөлүгүндө канча будай болот. Мына ушундай кылып сүрөттү. Кулли сумбулати ми'a хабба. Мындай ар бирөөнүндө 100 дейт. Андайдан канча оду салат ана бир сөңгүдө? 10бу, 20бу, 30бу? Элестете бериңиз. Бир будай салып, артынан 1000 будай сооп тапкандай адам кичине акча Аллах жолунда сарптоодо, мына ушундай сооптордун үстүндө калат деп Алла таалам кээ бир нерсени биз көргөн, биз жашообузду жашап турган, сиз ала турган нерселер менен сүрөттөгөн. Аллах таалам билүүчү дейт, бирок ушундай кээ бирлерге 100дөп, 700дөп, 1000деп жана кээ бирлердин сообун биз билбеген абалда Аллах тааламдын өзүнүн алдында маалым болгон абалда жазылышынын бирден бир чоң себептери адамдын ниети, ыйманынын күчтүүлүгү жана кээ бир замандарда, кээ бир орундарда аткаргандыгында ошого байланыштуу адамдын сооптор көбөйө берет. Бул айырмасы жок, мейли. Кээ бир жүрөк амалдарында болот, кээ бирлери сырткы амалдарда болот. Бул соопто. Жана ошондой эле бул үчүнчү түрү. Адам күнөө иш кылууга бел байлап, пландап, чечти бир жаман күнөө иш кылам деп. Бирок ошону кыла албай калды. Бул учурдагы кыла албай калганына, ошо күнөөнү таштап салышка эмне себеп болду десе, бул адамдын таквалыгы, Аллах тааламдын көрүп турганын эске алгандыгы, кыяматтан же акыреттен корккондугу,
Мына ушул себепкер болот. Бир нерсени ойлойт, анан кайра эсине келет, кой бул күнөө, муну менен мен жыргап кетпейм, мунун артынан акыбети бар деп кайра өзүн эсепке алып, ошол күнөөнү жасабайт. Буга көп мисалдар бар. Негизинен сөз карап көрүңүз. Адам кээде азгырып кетет, бирөөлөр ушактайын деп салдыңыз, бирөөнүн кемчилигин айтайын деп. Ушундай бел байлап анан кайра эстейсиң, айтат. Азыр мен муну айтсам кемчилигим күнөө болот. Ага мен сообумду берем акыретте. Күнөөсүн алам. Ушунун мага кереги барбы? Кызыгып ба, шахватка кызыгып, сөзгө киришип, бирөөнү жамандайын деп баштадың. Токтотосуң. Ага эч нерсе болгон жок. Өзүңдү ойлоп, акыретиңди ойлоп, Кудайдан коркуп, интернетти ачып атат, ачынган, чечинген немелерди чыгып калат. Ошодон сразу өзүн жабат. Кой бул деген карасам, Аллах Таалам Куранда тыйды эле го. Эркектер көзүңөрдү аялдардан тыйгыла, аялдар эркектерден көзүңөрдү тыйгыла деп бир күнөө иш кыларда кайра өзүн токтотот. Мына ушул учурда эмне болот? Аллах Таалам ошол күнөөдөн тыйылды деп ошого сооп берет. Биздер билесиздер, буга чейин хадисте өткөнбүз. Адам сооп тапканда дайым эле кылуу деле эмес, кээде таштоодо да сооп табат. Адам ошон үчүн таштоо дагы бул ибадат. Болгондо ошону таштаганда адамдарда айырмаланат да. Кээ бирөө эмнени максат кылып көздөп таштады, эмненин негизинде таштады. Маселе ошодо. Эгерде чын эле акыреттен коркуп, Аллахтан коркуп, кайсыл гана күнөөгө адам эмбай пенделик кылып, кайдыгерлик кылып бир нерсеге түшүп кетип, анан кой деп бир жакка урурлукка камдан, бирөөндүккө урдайм деп, анан кайра эсине келди, кой деп токтот, сооп алат. Муну атайлап адам практика кылбаш керек. Мен азыр күнөө ишти умтулам, анан кайра токтотуп койсом сооп табам деп ойлош керек. Чын эле адамдык табиятынан, кайдыгерлигинен, боштугунан, ыйман түшүп кеткендигинен бир туура эмеске кам көрүп, анан кайра токтотуп калса. Же бирөөнү барып азыр мен сөгөм, бирөө мен урушам деп адам үйүнөн чыкат, анан көчөгө чыкканда ойлонот, кой, ушунун мага кереги бар беле. Күнөө табам да мунун артынан, ачуунун артынан, уруш жаңжалдын артынан пайда таппайм деп кайра артка кайтат. Мына ошондой бүт нерсеси акыретине байлап, Аллахтан корккондугуна байлап токтотуп калса эле болду. Ошого эмне кылат? Толук сооп алат Алла Таала. Ал эми 4-сүрөтү ушундай эле сүрөт. Адам ниет кылды, даярданды, гам кылды, жүрөгү менен чечим чыгарды. Эмне кылды? Ошону жасады. Эч кандай эч нерсе токтоткон жок бул адам. Бул учурда ошол күнөө көбөйбөйт. Алла Тааланын адилеттүүлүгү. Себеби Алла Таалам эч бир адамга зулум кылбайт. Мындайда кандай күнөө иш кылды, так ошондой жазылат. Бир эле күнөө жазылат. Жанагы сооп амалдай бир сооп жазып койсо 10 эсе, 700 эсе, андан ары 1000 эсе дегендей күнөө амалда андай жазылбайт. Так ошондой эле күнөөнүн деңгээлде бир күнөө кылды деп жазылат. Ушул 4 сүрөт түшүндүңүздөр. Биринчисинде адам бир сооп амалды умтулат, ошону кыла албай калса дагы адам сооп жазылат. Экинчи түрүндө адам сооп ишке умтулат, аны жасаган болсо 1ден 10 эсе, 10дон 700 эсе, 1000 эсеге чейин жазылат. Үчүнчүсү адам күнөө ишке умтулат, анан чечим чыгарып туруп жарым жолдон Кудайдан коркуп таштайт. Бул учурда эмне кылат адам? Сооп табат. Ал эми 4-чү бөлүгү адам күнөө ишке чечим чыгарат, жасайт, ал учурда бир эле күнөө кылды деп жазылат. Анан бул жерде бир айтып кое турган нерсе бар. Кээде адам күнөө кылбаса деле күнөө жазыла турган абал бар. Күнөө кылбаса деле күнөө жазыла турган абал. Ал кандай десеңиз, адам күнөө кылууга умтулат, анан ошол күнөөнү жасашка башка нерсе тоскоолдук болот. Анын жүрөгүндө кылуу деген ниети бар, болгону ошону кыла албай атат деген сөз да. Берки сүрөттө тоскоолдук, акырет, тозок, Аллахтан коркуп, ыйманы менен толот ба? Бул жерде ал адамдын токтолуп калды. Бирок ага акырет, Аллах Таалам такыбалыгы себеп эмес токтолушун. Болгону ал жасай албай жатат. Арак ичем деп атат, арак акча таппай атат. Зына кылам деп атат, зынага мүмкүнчүлүк таба албай атат. Кудай сактасын. Ошондой бир урлук кылам деп атат. Жана мисалда айтам го, шады менен барып чыга албай калды. Барып камераны көрүп качып кетти. Үйөсү чыгып калды эле качып кетти. Кыскасы кандай гана күнөө иш болбосун, ошону токтоп калышына башка бир себептер бар. Бул учурда ал адам ошону кылды деген күнөөнү мойнуна илине берет, Алла сактасын. Но ошон үчүн сооп менен күнөө жазылууда айтпадыкпы? Жүрөк амалдары бар, анан дене амалдары. Мына ушул эки абалга карап күнөө сооп жазыла берет. Бул хадистен эмнени билебиз туугандар? Адамдын жүрөгүндөгү ниеттин орду аябай чоң. Бул кээде амалды басып кетет. Көп салафтарда, сахаба табиндерде осуяттар көп. Сен жакшылыкта жүрө бересиң качанга чейин жакшы ниетте жүргөнчө. Баягы адам ниети бузулуптур деп коет го. Ою бузулуптур деп коет. Адамдын ою бузулса, ниети бузулса, анан балелерди күтө бере ал адамдан. Бардык балелердин бардыгы, күнөөлөрдүн бардыгы биринчи ойдон чыгат. Ошо ниеттен келип чыгат, жүрөгүнөн келип чыгат. Мисалы, Бухари Муслимде келген хадис, адамдын жүрөгүндөгү абалды караңыз. Идал так пайгамбар алейхиссалату вассалам не деген? Эгерде эки мусулман кылычтары менен бири-бирине өлтүрүүгө кам көрүп чабышып баштаса, өлтүргөн дагы өлгөн дагы тозоктолот. Бул сөздү укканда сахабалар таң калып, о Аллах элчиси алейхиссалату вассалам, өлтүргөн адам белгилүү, өлгөнчү деди. Өлтүрүлгөнчү дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам
Иннаху кана харисан аля катли сахиби. Ал эми өлүп калган адам өлтүргөн, ал деле өлтүрмөк да тигини деген. Ал деле аракеттин үстүндө болбоду деди. Болгону өлүп калды да. Өлбөгөндө тигини да өлтүрүүгө кам көрмөк. Мына ошондон экөө тең тозокто деди. Болгону эмне кылды, кыла албады. Мына ошондой эле адам бул дүйнөдө сооп нерседе ниетин кылып, кам көрүп, аракетин жасап үстүндө жүрө берет. Кыла албай калса деле ошону жасады деген күнөөнүн үстүндө жүрө берет. Ошон үчүн адам дайыма жакшы ниетте жүрүш керек. Жаман ойлордон арылыш керек. Кээде бир жаман ой келет, ага истигфар кылып, адан арылып кетсең ага күнөө жазылбайт. Бул жерде айырмасын билиңиздер. Кээ бирде адам ойлойт, ушу жаман ой келет, ар бир жаман ой келсе эле мен күнөө таба беремби деп. Жок. Жаман ой келүү менен жаман ойду топтоп, анан ниет кылып, кам көрүп, ошонун үстүндө жүрүү эки башка. Кээде бир жаман ой бас келет, шайтан бир ой салат, астагфирулла, эмне болду деп өзүңүз сразу адан кайтасыз. Өзүңүздү айыптайсыз. Бул башка бол. Бул дагы сүрөт хамма деген сиз чечим чыгарып койгонсуз кылам деп. Болгону аткара албай атат деген сөз да. Ал адам чечим чыгарып койгон күнөө кылышка. Кандай гана күнөөнүн түрү болбосун. Бирөөнө ниети бар, чечими бар. Болгондо мүмкүнчүлүк таба албай атат ошону жасашка. Жагы мисалдап атам, бирөө көчөгө чыгат, арак ичем деп. Турат го магазин жээктерде келет, акча сурап. Акча бере калсаң эле бир стакан барып кое калып иче калгысы келип турат да. Болгондо эле таппай атат эч кимден акча. Ошондой анын жүрөгүндө чечими турат. Аракеттин үстүндө турат, таба албай жүрөт. Бир ууруда ошондо уурулуктун үстүндө жүрөт. Бүгүн көчөгө чыкты, эч кимден урда албай кайра кайтып келди. Канча адамга көзү түштү. Хадисте башка келген го, ушул нерселер кечиримдүү деп, унутуп калган, мажбурланып кылынган нерселер, анан оюна келген жаман нерселер да. Ал нерсеге күнөө жазылбайт. Ошо менен муну шаташтырып албаңыздар, Ал шайтан ой берет, васвас берет, бирок сиз адан тез арада истигфар кылып кайтасыз. Бул да болсо адам ошонун үстүндө жашайт. Кантип урдасам экен, кантип ушул ишти жаман ишти аткарсам экен деп күнү, айы, жумасы өтө берет. Аллах сактасын. Күнү топтоло берет ал адамда. Мына ушул сүрөттөр. Жалпысынан бул жерде сөздүн аягыбызда бул хадисте Алла Тааламдын беришендиги, адамдын жүрөгүндө ниеттин чоңдугу, аябай оорду чоң экендигинен кабар берет. Жана бир соопту иш кылууда адам берилип, ниети менен, ихласы менен, оюн жыйнап кароодо адамдар сооптору ар башка болот экен. Эки эле адам келет, эки рекетте намаз окуйт, экөөнүн сообу кээ бир адамдар айтат асман жердей болот. Субханалла, бир эле убакыт, бир эле сүрөт. Жана хадисте да бар го, кээде бир адамдар намаздан 10дон 1 эсе табат, 1 бөлүгүн, кээбилер 3 бөлүгүн, кээде 5 бөлүгүн, кээбилер 10 бөлүгүн нечен сообун алат. Кээбилер такыр албайт. Бир эле сүрөттөгү адам болгону ар ким ар кандай абалды аткарат. Жана кээде сооптордун көбөйүшү дагы ушул заманга, орунга дагы, жүрөктөн да башка тышкары башка убактарда да тиешелүү 700 эсе 1000 эселеп жазыла берет. Бирок көпчүлүк сооп амалдарда кээде заманга байланса деле ороз айында мисалы эң көп соопту ким топтойт? Көп Аллахты зикир кылган. Аллахты зикир кылган адам ким? Бул ошол дити бар, жүрөгү менен берилген ибадатка көңүл бурган адам да. Мунафыктар, иман алсыздар Кудайды көп эстебейт. Керек болсо намазга кирсе деле ою талаада, пландары кирип ар нерсе менен кантип даш керек болсо азыр имам кайсы сүрөнү окуду десе деле эсине келбеши мүмкүн да. Иман түшүп кеткенде ошондой болуп, васвастар көйүп, ибадаттан рахат албай калат, Алла сактасын. Ошондой эле мусулман адам дайыма бийик максатта, жакшылыкка умтулууда жүрүш керек. Ошол нерсени аткара албай калсаңыз дагы соопторду ала бересиз. Кээде Алла Таалам казынасы кенен да эч түгөнгүс. Адам мындай кичинекей көрөбүз да. Менен бул нерсе чыкпайт. Мен муну кыла албайм. Мен илимдүү болуп, илим таркатайын, бай болуп, байлыгымды бөлүшөйүн, мындай адамдарга жардам берейин деп көп чоң максаттарды адам кое бериш керек. Ажал жетип күн бүтүп, ошол нерсеге жетпей калса деле, адам ошого жетти деген соопту Аллах Таалам берет. Сиздин жүрөгүңүздө болгон ошол улуу максатты. Но ошого да далалат бар бул жерде. Ооба, ошого акырын ниет болгондон кийин адам чечим чыгаргандан кийин себептер жасап акырын кетет, бирок ортодо ажалы келип, максат ишке ашпай, ошол нерсени аткара албай өтүп кетсе деле Аллах Таалам алдында ошондой соопторду кылды деген. Анан соопко да умтулбасаң, аракет кылбаса адам, чечим кылбаса каяктан болот? Жеп ичип эле күнөө убакыт өтүп кете берет. Жана күнөөлөр келсе адам ошол нерсеге тоо кылбастан, истигфар кылбастан, кайтпастан, унчукпай жүрө берүү, бул да жаман нерсе. Заматта ошодон арылууга, таштоого, акыретти эстөөгө, Аллах Тааламдын көрүп турганын, угуп турганын эске салып, заматта ошол нерседен арылууга адам аракет кылыш керек. Алхамдулилля, шайтан себеп адам менен күрөшүп турат да, дайыма васвас келет, ар кандай ойлор келет. Инсанбыз бизде, достор, ар кандай азгырыктар келет. Ошол кезде адам заматта өзүн Аллах Тааламды эстеп, ошодон кайткан сайын сооптун үстүндө жүрө берет.